Офицеры задержали меня на чекпоинте в штате Техас. АКШда мигранттарга каршы рейдтер күчөп жатат. Коомдук жайларда иш жеринен же жөн гана ресторандардын ичинен күтүүсүз кармап кетүүлөр акыркы айларда аябай жайылды. Анан документтер машинеде деп машинеге ээрчитип барып машиненин жанына келгенден кийин тиги бала качып кеткен. Артынан 2 айыз кубалап жетпей калган. Өзгөчө демократтарда огон штаттарда жана шаарларда рейдтер катуураак жүргөнү айтылып жатат. Мисалга Лос-Анджелес, Массачусетс, Мэриленд жана Чикагодо. Өлкөдөн кылмышкерлерди чыгаруу шылтоосу менен АКШда мыйзамсыз жүрүүгө тийиштүү документтерди барларда айыз тарабынан кармалып жатышканын билдиришүүдө. Хочу вам рассказать историю, как офицеры задержали меня на чекпоинте в штате Техас. Я являюсь водителем трака. Айдар Алиевдин айтымында ал визасы бар болгонуна карабастан 40 күн түрмөдө отуруп, кийин күрөбөр чыккан экен. Чикаго шаарында 2024-жылдагы расмий маалымат боюнча 40 миңден ашык кыргызстандык жашайт. Алардын арасында трак айдап иштегендер да аз эмес. Жакында эле айдоочулук көбүлүктү алууга чектөөлөр киргизилип, эми тракта бир гана грин картасы барлар же визанын бир нече түрүнүн ээлери гана иштей алат. Бул өзгөртүү 200 миңдей мигрантка таасирин тийгизет деп айтылууда. Адамдар күтүүсүз кармоолордон коркуп, көчө, коомдук жайларга чыгуудан коркуп жатышат. Ошол эле Лос-Анджелесте август айында борбордогу автобустарды колдонуу 35%га кыскарганын билдиришкен. АКШнын президенти Дональд Трамп мыйзамсыз мигранттар менен күрөшүү программасын бийликке келери менен баштаган. Жаңы кол коюлган бюджетте мыйзамсыз миграция менен күрөшүүгө миллиарддаган каржылоо каралган. Мигранттарга каршы саясат эми мындан да катаалдашы мүмкүн деп CNN каналы айтып жатат.